ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгын коргобой турган болсо, биз анан толук артка кайтышыбыз керек. Артка кайтышыбыз керек. Себеби дегенде, муну ачык айтпаса, бул нерсе бир нече жылдардан кийин кайрадан чыгып калып атат. Ушунун негизинде көптөгөн жерлерибизди алдырып коюп атабыз. Мына билесиздер, 2005 жылдары ошого чейин Көкташ жолу, Баткен Элек жолунда, Көкташ участкасында. Көкташ участкасында ошол жерде 270 метр жерде тажиктердин бир дагы үй эмес, бир тереги болгон эмес. Туура. Бир тереги болгон эмес. Бүгүнкү күндө ошол жерде толук койдо тажик туугандардын үйлөрү болуп кеткен. Ошол жер бизге биздин өзүбүздүн жерибиз болуп, өзүбүз колдонуп келген жерди кайсыл бир деңгээлде ошол бийликте ушуга чейин бийликте отурган адамдар карабагандыктанбы, кайсыл бир азыр айтып атышат, кайсыл бир протоколдорго кол коюлгандыктанбы, негедир ошол жерлердин баары Тажикстанга өтүп кеткен. Эми ошол жерге, эгерде мурда биз жанагы Койташ менен Таштумшукту айылын бириктирип турган жолго жөн эле мындай жөө эле барып өтүп карай турган болсок, азыр ал жерге кире албайсыз. Азыр ал жерде тыгыз жайланышкан Тажикстандын жарандардын үйлөрү бар. Мына биздин ошо протоколду элге көрсөтпөстөн ошондогу кесепеттерибиз негизи. Ошондой жерлер көп өтүп кетти. Мына кечеги айтылган жерде мен кече ошол Тажикстандын вице-премьеринин сүйлөгөнүн көрдүм. Ошол жерде айтып атат. Биз Аксай айылын айланып өтүүчү Варукка бара турган жаңы жол салабыз. Жана ал жолду 2019 асфальттап бүтүрөбүз деп атышат. Бирок ошол жолдун статусу кандай болду? Биз билбейбиз. Ал жолду биз Тажикстанга өткүзүп бердикпи? Же ал жолду убактылуу бердикпи? Же ал жолдун статусу кандай болду? Биз аны билбейбиз. Экинчиден, урматтуу туугандар, Аксай Тамдык жолунун курулушуна уруксат алдык деп атат. Биз ал жерде уруксат алышыбыз керек да эмес болчу. Ал биздин жерибиз, биз ал жерге жол курганга милдет укуктуубуз, жана аны биз курабыз. Булардын бир гана Тажикстан тарабы айтып атат, биз Көкташ ошол айылындагы жолду ачып бердик, Лелек кеткен деп атат. Мен ойлоймун, кандай болгон күндө дагы биз урматтуу туугандар өзүбүздүн мамлекетибиздин бир дагы метр жерини максатсыз же туура эмес берип койгонго укугубуз жок. Ошол бүгүнкү күндөгү Аксай Варуктуз, Аксайды айланып өтүүчү Варук анклавынан эменин Тажикстан айылынан жана Исфайрамга түшө турган жолду бериш бул кийинки жылдарга, кийинки бир нече жылдардан кийин, 5 жыл, 10 жылдан кийинки чоң минаны ошол жерге катып коюшту. Эгерде ушуга чейин Тажикстан менен биздин ортобузда Варукта уруш талаш кандай болгон? Уруш талаш мурда бир малы огородко өтүп кетсе, уруш талаш бир аз болчу. Же болсо анча-мынча сууларды бербей уруш талаш болчу. Андан кийин жолдорду бөгөп уруш талаш болуп атат. Эми урматтуу туугандар, эгерде биз ошол Аксай Исфайрам жолун бере турган болсок, бул бир нече жылдан кийин өтө чоң жаңжалга алып келиши мүмкүн. Өтө чоң жаңжалга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан алдын ала мен коомчулукка ушул маселени жеткизип коеюн деп атам. Жана алдын ала айтайын дегеним, Кыргыз өкмөтү тез аранын ичинде бизге протоколду бериш керек. Биз коомчулугубуз билишибиз керек. Кандай протоколго кол коюлду? Ал секретный документ болбош керек. Жана болушу мүмкүн да эмес. Себеби ал биздин мамлекеттин ичиндеги территорияларыбыз болгондон кийин, элдин кызыкчылыгынан чечилип аткандан кийин, бул бир аскердик жашыруун сыр же болбосо бир чалгындоонун сыры эмес. Бул ачык айкын болуш керек дагы. Ар бир кыргызстандык көрүп билиш керек. Биз эмнеге кол койдук, эмне боюнча жооп беребиз, эмне боюнча бизге жакшылык болду. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен айтар элем, эгерде биз ушул пресс-конференцияны мен уюштурбайт элем, эгерде биздин тарап бизге маалыматты бергенде
Биз ошону көргөнүбүздө биз мүмкүн муну айтпайт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мына 1 сутка болду кол коюлган. Бизде эч кандай маалымат жок. Бирок тажиктер кайта маалыматты берип атышат. Бардык сайттарына маалыматтарды берип атышат. Вице-премьерчи болуп туруп айтып атат. То есть алардын айткандары толук бойдон, эгерде ошол айткандары туура болсо, анда бардыгы биз тажиктердин кызыкчылыгы үчүн чечип берген болобуз. Ушул менин негизги айта турганым, ошондуктан урматтуу туугандар, бизде бул жерде эч кандай бир саясат жок. Эч кандай бир бирөөнү каралап, бирөөнү мактап, бирөөгө жагыныш деген жок. Менин бир гана ушул жүрөгүмдөн чыгып, ушундай бир мени тынчытпай аткандыгы мамлекетибиздин жерлеринин туура эмес кетип калгандыгы. Ошо мамлекетте жашаган элдерибиздин биздин Кыргызстандагы бийлик тарабындагы адамдарды ушуга катуу көңүл буруусуна мен мүмкүн ушул пресс-конференциядан кийин мажбурлашым мүмкүн. Елена Оробейченко, Азаттык. Сиз да ошол чек арага кетти дегенде эле социалдык тармактарда айрыкча коомчулукта саясий упай топтоо максатында баратат деген сөздөр айтылды да. Анткени сиз чек ара барганда бир маселе чечпейсиз да, анан ушуга байланыштуу берип кетесизби? Кандай максатта бардыңыз? Эми мындай да, урматтуу журналисттер, урматтуу эл журт, биздин коомубуз азыр ушунчалык бир бөлүнүү жарылууларга түшүп болду. Адамдын жакшы оюн дагы, жакшы тилегин дагы өтө мындай бир жаман нерсеге буруп, айлантып жиберүүгө машык болуп калышты да. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен чек арага барып келдим, чек аранын проблемасына сиздерге келип айтып атамын, коомчулукка жеткизип атамын. Бирок бир да жолу саясатты кошкон жок. Бир да жерде саясат жөнүндө сүйлөгөн жок. Себеби дегенде, чек ара маселесине келгенде биз саясатты аралаштырбашыбыз керек. Чек ара маселесине келгенде биз толук бойдон мамлекеттин кызыкчылыгын, ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгын гана ойлошубуз керек. Мен ойлоймун, бул жерде эч кандай саясат болгон жок жана болбойт дагы деген ойдомун. Сиз ошол Баткенге барып, жергиликтүү элдер менен сүйлөшүп, биримдикке чакырдыңыз, анан дагы биз билгенден бир бордор азык алып барып жардам берипсиз. Мындан сырткары кандай иш-чаралар жүргүздүңүз Баткенге барганда? Анан экинчи суроо, ошол Кыргыз-Тажик чек арасы протокол түзүлгөн кандай шарттарда түзүлгөн? Эми ондай да, урматтуу туугандар. Ал жерге мен бир жардам берейин же башка дартиле барган эмесмин, бирок эң негизги маселе болгон ошол жерде жашаган элдерге дем күч болуп, ошол жерде турган элдерге мындай бир кайсы бир деңгээлде караң болушубуз керек. Мына мен ошондо дагы барганда дагы айттым, азыр дагы айтамын, биз эч кандай сүйлөшүүлөргө тоскоол болгон жокпуз. Бир да сүйлөшүүлөргө биз бир сөз айткан жокпуз. Ошол жерде дагы айттым, сүйлөшүүлөр толук бойдон тоскоолдуксуз жүргүзүлүш керек, бийлик тарабынан жүргүзүлүш керек дегенбиз. Ал эми мына мен бир мисалды айтып кетейин, урматтуу туугандар. Бүгүнкү күндө ошол бир мындан бир 20-30 жыл мурда Аксай менен Варукта бирдей эл жашаганда 4-5 миңден. Бүгүнкү күндө Аксайда 10 миң адам жашайт, ошо тегерегинде Кыргыз тарапта. А Варукта 40 миң адам жашайт. Бизде, урматтуу туугандар, мына баягы Бактияр айтып кетпедиби? Ошол Варуктун чек арасы, мына Варуктун ортодо турган чек арасы кеңейип эле кетип атат. Бирөөнүн бир огородун алып коюп атат, бирөөнүн бир жерин алып коюп атат, бирөө бир кетип калган болсо үйүн сатып алып коюп атат, ушинтип эле кеңейип кетип атат. Карабайсыңар, 40 миң адам болуп кетти бүгүнкү күндө. Макул алар көбөйсүн, алар чоңойсун, бирок алар чек аранын ичинде гана болушу керек. Элдин негизги талабы ушул болуп атат, чек араны тактоо. Чек араны тактап зымды тартып коюш керек. Бул жак сеники, бул жак меники деп. Зымдын бул жагын өтө турган болсоң, жазаланасың. Биз дагы сен жакка өтпөйбүз деп. Андай кылбай турган болсо, урматтуу, келечегибиз өтө бүдөмүк болуп калат. Негизги маселе, бүгүн биз эч кимге азыр айтып берген жерибиз жок. Бир гана маселени көтөрүп атабыз ушул жерде. Эгерде кечээки тажик тарап таркаткан маалыматтар чын боло турган болсо, анда биз утулдук. Ошондуктан бизге өкмөт протоколду көрсөтсүн. Биз протоколду көрүшүбүз керек. Тез аранын ичинде. Бүгүн эртең коомчулук билиш керек. Эгерде болбой турган болсо, биз ар түрдүү чараларга барышыбыз керек.
Биз бул протоколду жок кылыш үчүн баардык чараларды колдонушубуз керек. Өкмөт келип көрсөтүш керек бизге протокол. Мынандай протокол түзүлдү. Алар тажиктер, даже протоколдордун кээ бир чеке-чекелери сайттардан чыгарып коюшуптур. А бизде болсо даже маалымат бербейт.